Садыр Жапаров президенттик кызматта турган 500 күн боюнча гезиттен атайын саны басылды. Анда өлкөнүн негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана алардын динамикасы, статистикалык маалыматтар кеңири келтирилген. Алсак бюджеттин көбөйтүлүшү, Кумтур кенин Кыргызстанга кайтарылышы, социалдык тармактагы жөлөк пулдардын жогорулоосу, өңдүү темалар камтылган. Анда дагы маанилүүсү өлкө башчысынын макаласында Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө деп айтылат. Анда тышкы саясатта стратегиялык өнөктөш мамлекеттер жана коңшу өлкөлөр менен алака мамиле кылууну бир калыпка сала алганы жазылган. Негизги стратегиялык өнөктөш болгон Россия Федерациясынын жетекчилери менен тил табышууда дипломатиянын бийик үлгүсүнө жетиштик. Евразия экономикалык союздун мүчөлөрү болгон мамлекеттер менен аталган союздун талаптарын толук аткарып, ишенимди бекемдедик. Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлы багытты тандап, бардык өлкөлөр менен алака түзүүнү, дүйнөдө тынчтык өкүм сүрүүсүн каалаган өлкө экенин далилдеди. Глазгодо климатты жакшыртуу, мөңгүлөрдү сактоо боюнча дүйнөлүк лидерлердин саммитинде жасаган билдирүү демилгебизден кийин 2022 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыяланды деп айтылат.